көңүлүңүз оюбузда жаралган болсо, аны ишке ашыруу бир гана убакыттан көз каранды экен, ардактуу замандаштар. Ушинтип мына ушул күндү, ушул саатты, ушул мүнөттөрдү күткөн элек. Баарыңыздар менен ушинтип насип этип кайрадан түз эфирде көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Кайрадан Кемус программасы, Кефир программасы Кемус каналында баарыңыздарга салам айтып коелу. Кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу замандаштар, биздин каналга кошулсаңыздар болот. Алдыңкы 60 мүнөт ичинде сиздерге жакшы маанай тартуулоонун аракетин көрөлү. Сиздер да биздин катарга кошулуңуздар. Жана сөз түрдө бизге билдирүү жазып, байланышка чыгып отурсаңыздар болот. Биздин координаттар 0312 97 50 05. Ал эми биз WhatsApp'та да отурабыз. Мына ошол жерден билдирүү жазып отурсаңыздар болот. 0706 97 50 05. Ал эми бүгүнкү Кефир программасынын жылдызы коногу келип калды студиябызда. Ал эми коногубуз менен бир аздан соң таанышабыз. Бүгүнкү программабыздын демирчиси Легенда суусундугу жана Шоро компаниясына ыраазычылык билдирип коелу. Сиздер менен Айпир адам кылып алдыңкы мүнөттөрдө кызмат кылам. Баарыңыздарды чакырайын, бизге кошулсаңыздар болот. Ал эми бүгүнкү келген студиябыздын коногу Кыргыз эстрадасына жаңыдан эл оозуна алынып келе жаткан Жеңиш Талайбеков. Кош келдиңиз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Кадырлуу кечиңиздер менен баардыгыңыздардын Кыргызстаным кош келип калдык. Кош келдиңиз. Алдыңкы мүнөттөрдө берилип жакшы сырлардын баарын айтып беребиз, э? Кудай буйруса аракет кылам. Жакшы. Анда сизге эле эң алгачкы суроом мындай болсун. Деги эле эстрадасына, деги эле ушул ыр дүйнөсүнө аралашканыңызга эмне себеп болду? Ыр бул суроо негизи ырчылардын эмес, дежурный суроо болуп калыш керек. Меники деле ошондой, кичинемен эле ырдачымын, кичинемен маназ айтчумун. Негизи маназ айтып, анан дастан айтчумун. Анан райондорго мектеп аралык ошол жактан барчумун эле да, дастан айтып, маназ айтып барчумун. Анан кийин 11-ди бүткөндөн кийин ушинтип ырдап анан ошо менен биздин Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда 2 жылдык студия бар. Ошол жерге тапшырып 2 жыл окуп, андан соң быйылдан баштап жайдан ыңгырашатта иштеп баштадык. Кудайым буйруса. Эң алгачкы чыгармаларыңыз кандай деп аталды? Эң алгачкы чыгармам Самап келем деп аталды. Кудайым буйруса бардык күн алгылардан Кыргызстаныма жарыялаган болчубуз. Ошол ырга жакын арада клип тартууну пландап, азыр ошол менен иштеп аткан учурубуз. Жакшы экен. Ал эми ырларды тандоодо сизге ким жардам берип атат? Мисалы дегенде, ар бир ырчы ыр тандоодо ошол репертуарында мыкты ырлар тандалыш керек экен. Сизге ким жардам берди же өзүңүз эле тандайсызбы? Негизи өзүм тандадым. Өзүм тандап, анан Шайырбек Арапов деген байкебиз бар. Ошол байкебиз жардам берген болчу. Жылдызбек Турсунбеков деген бир байкебиз сөзүн жазып берген. Анан эстрада ырчысы Нурлан Насип onu чыгарып, музыкасын жазып берген. Ошол аткаруучусу мен деп. Жеңиш Талайбеков, э? Бул жерде эң алгачкы билдирүүлөр келип баштады. Саламатсыздарбы? Эжем Нурайымдын туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы деген экен. Туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктап коелу. Кийинки билдирүү: салам Кеймус, мен Ажамал, саламым сиздерге жана сиздердин коногуңуздарга деген экен. Жеңиш сизге салам жолдоочу болчу. Анда эмесе кийинки суроо мындай болсун. Деги эле ушул чыгармачыл чөйрөгө кимдир бирөөнүн себеби болот аралашууга дегендей. Мына ушул жерлерде сизге кимдир бирөөлөр жардам берип, мына ушул шоу чөйрөнү көрсөтөлү, ушул шоу чөйрөнү сизге жардам берели деген адамдардын бир кандайдыр бир түртүүсүнөн да келсеңиз керек. Мен кичинемен 11-ди бүткөндөн кийин ырдап калдым, музыкант болупчу. Айылдарда, тойлордо музыкант болуп, анан ошол жактан сен ырдайсың, сен деген окууга тапшырышың керек, ырдашың керек деп ошол жактан көп сөз уккан болчумун. Анан ошо менен аракет болуп, өзүм дагы жүрөгүмдө ыр деген нерсе бар болчу да, ырдагым келип эле, ушу сахналарга чыккым келип эле, Сымык байкебиздин көп ырларын ырдачумун. Сымык агайдын көп ырларын ырдап, ошол менен чоңоюп эле, анан кийин бул жакка тапшыргандан кийин жардамчылар болду, жардам берип, көп эле адамдар жардам берип атат азыркы учурда. Чыгармачыл жолдун ошол ыр дүйнөсүнөн сизге эмнеси жагып атат? Мага негизи көп нерсеси эле жагат, бирок аябай мындай кыйын экенин эч качан билбепмин. Жон териңиз менен эми сезип атасызбы? Эми сезип, ошону билип, анан кийин мурда элдер айтчу эле, ырчылардыкы эле жыргал деген сөз бар го, негизи Кыргызда ырчылардыкы эле жыргал,
сонун болуп кийинип алып эле кычырап эле жүрүшө берет депчи негизи. Ырдап чордоп, артында деген ал ырды жаздырыш үчүн, ал клипти тарттырыш үчүн аябай азапкерчилик керек экен негизи. Ошону түндөп күндөп жүрөсүң, анан кийин ошол нерсени аракет кылып отуруп жаралат экен да негизи. Негизи бул эле чөйрө эмес, баардык эле жумуштун аракети чоң да. Аракет кылсаң берекет болот. Анан аракет кылбасаң, жата берсең негизи кызыгы деле жок да ал жумуштун. Анан аракет кылып азыр баштап атабыз жаңы Кудайым буйруса. Ийгиликтерди каалап коелу. Анан биздин көрүүчүлөрүбүзгө аябай кызык болуп атат болуш керек. Ушундай ырчы чыгып келе жатыптыр. Бул өзү кайдан болду экен деп өзүңүз туурасында кененирээк айтып берсеңиз. Мен өзүм Талас областынын кулуну болом. Талас областынын Бакай Ата районунун Ботрек деген айыл бар. Ошол жерден кулуну болом. Кичине мен ошол жерде өскөм, ошол жерде чоңоюп, ошол жакта сонун күндөрүм өткөн болчу. Ал жактагы үйрөткөн агайларым бар. Бакыт Абдуллаев деген агайым бар. Музыкант, мага жол көрсөтүп, момундай ырдаш керек, тигиндей ырдаш керек деп ошол агайым үйрөткөн. Үзөн деген агайым бар болчу. Ошол Талас областынан болом, Бакай Ата район Ботрек айылынан болом, 5 бир тууганмын. Мен экинчиси болом. Атам, апам бар. Түшүнүктүү. Бул жерде мындай билдирүү келиптир. Салам Жеңиш дейт. Жандуу үн менен Асанкала Керимбаев Нак булуттар деген ырдап коебузбу деген экен. Алдыңкы мүнөттөрдө да эле. Албетте. Салам Кемус, Жеңиш канчанчы жылкы болосуз дейт. Аягы 40 менен бүткөн абонент. 92-нчи жыл болом. Кыздарга аябай кызык болуп баштады болуш керек, Саламатсыздарбы? Менин саламым биринчиден сиздерге жана жанымдагы апам Дамирага, сиңдим Аймон Чокко, иним Жеңишбекке, аларга чын ден соолук узун өмүр каалайм деген экен. Биз дагы кошулабыз. Бул жерде билдирүү келиптир. Саламатсыздарбы? Жеңиш, ишиңизге ийгилик каалайм, ден соолуктооруңуз, кыргыз элине мыкты ырларды аткарып жүрүңүз деп Алина деген көрүүчүбүздөн келген экен. Кудайым буйрса аракет кылып атам. Аны эмесе жалпы көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте азыр Жеңиш Талайбековдун сүрөттөрүнө саякат кылат экенбиз. Кейфото рубрикасы, тактап айтканда ардактуу теле көрүүчүлөр, баарыбыз мына ушул жерге сүрөттөрдү көрүп алалы, андан кийин көрүшөбүз. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайлы. Мына ушундай сүрөттөрдү көрүп алдык. Деги эле Жеңиш, сүрөткө чыкканды жакшы көрөсүзбү? Аябай жакшы көрөм негизи. Негизи кичине мен эле ушундай болчумун. Кичине мен эле бир нерсе сүрөткө чыгып, бир жерге барып бир нерсе өтсөк, же мектептерде көп бир нерселер уюштурушук да. Аны уюштуруп эле этегинде деген келгиле сүрөткө чыгып коелу деп эле, ушинтип эле ар кимге тарттырып эле негизи жакшы көрөм. Ал эми селфигечи? Селфи азыр эле чыкты го негизи. Мурда бирөөнү эле селфи кылдырып койчу, азыр селфиге көп түшпөйм негизи, полностью көп түшөм да. Түшүнүктүү. Бул жерде билдирүүлөр келип атат. Саламатсыздарбы Жеңиш дейт, ишиңизге ийгилик каалайбыз, талантыңар өркүндө өсө берсин. Өзүмдүн ата апама, үй бүлөмө салам жолдойм деген экен. Дагы билдирүүлөр келди. Салам чыгармачылыкка канча жашыңыздан берилдиңиз, Мурат дейт. Чыгармачылыкка кичине мен эле негизи мен мурда ошо айтып атпаймынбы, мектеп учурунан эле ырдачымын деп. Ошол учурдан эле кызыгуум бар. Негизи азыр ишке киригиш баштаганыма 3 ай, 4 ай болду. Кийинки билдирүү мындай экен. Саламатсыздарбы? Алло, Кемус, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Жана ошондой эле Жеңиш, сизге чыгармачылыкка ийгилик каалайм. Сүйлөшкөн кызыңыз барбы дейт. Аяк 64 менен бүткөн абонент.
Жок да ошо сиздерди күтүп жүрөм. Ачык эле айтасыз го, э? Аны чамдай берсеңиздер болот экен, ардактуу биздин сүйүктүү кыздар, ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер дагы чет жерде отурбаңыздар, сөзсүз түрдө аракет кылсаңыздар болот. Бүгүнкү күндүн эсебинен кефир программасында биздин Жеңиш Талайбековго ким эң кызыктуу, мыкты суроолорду берет болду экен, сиздерден күтүп калалы. Биздин телефон 0706 97 50 05 номерин сактап алыңыз дагы, бизге WhatsApp'тан жазып отурсаңыздар болот. Ага чейин сиздер байланышка келип, же болбосо бизге билдирүү жазганга чейин биз өзүбүздүн суроолорубузду берип турабыз жана сиздерден күтүп калалы. Эми кийинки суроо бул учурга чейин деги эле чыгармачылыкка аралашкандан кийин деле, аралаш электен мурун деле кимдердин чыгармачылыгын баалап, ошолордун чыгармалары менен өстүңүз эле? Мен Сыймык агайыбыздын ырларын көп ырдачумун. Сыймык агайыбыздын кайсы жерге барсам эле ошонун жаңы чыгармаларын күтүп эле, ошону ырдап, агайымды аккордеон ойнотуп эле, мектептен деле ошол, эки жакка чыкканда деле ошол, көбүнчө Сыймык агайыбыздын ырдачумун. Мындай билдирүү келди, саламатсыздарбы дейт. Жакшы ырлардан коюп берип коюңуздарчы деп суранган экен. Туулган күн ээлери бүгүн абдан көп экен. Жана ошондой эле сизге кандай кыздар жагат дейт? Мага кандай суроо берип атпалды экен, ошондой кыз жагат болуш керек деп эле. Мага кыргызымдын кыздары жагат негизи. Чачы узун, кара көздүү, каштары кара, бою узун, арык чырай кыздар, ошондой. Негизи эле биздин өзүбүздүн кыргызбыздын кыздарын эч ким жетпейт го. Жети Doğan'дын кыргыздын кыздары жагат. Жакшы. Мындай билдирүү келди. Салам Кемуз, Жеңиш кандайсыз? Таласы мыкты мырзасы экенсиз. Сизге ийгилик. Менин суроом Манастын 7 осуятын билесизби дейт. Мерим деген көрүүчүбүздөн келиптир. Манастын 7 осуятын билчүмүн, бирок азыр билбейм, точно билемби. Биз бул Манастын чыгармаларын өтүп жүрчүк да, анан азыр унутуп калдым окшойт. Кечирим сурайм бирок. Кийинкисине жеттеп келесиз. Эми көрүүчүлөр үчүн бардык нерсени да жеттеп жүрүү мүмкүн эмес, э? Адам башкаларды памятына батыра албай калат. Мындай билдирүү келди. Жигитке 70 өнөр азык кылат демекчи, ырчылыктан башка дагы эмне колуңуздан келет дейт. Ирчылыктан башка устачылык колуман келет. Эмнелерди жасай аласыз? Айылга барганда бир нерселерди жасап, негизи менин бир дос балам жазайт. Шаардан атайына ошол инструменттерди алып келип алып, анан ошого керектүү нерселерди алып келип алып, анан жасайт. Анан ошого барып жардам берип, мен да үйрөнүп алган болчумун. Сувенир жасайм, үйдөгү майда чүйдө нерселерди кылып салам, анан ошентип мага мактай берет, мен балам уста дагы деп. Түшүнүктүү. Ушундай. Ал эми менде мындай суроо жаралып атат да, мисалы ошол ырчы болуу сиздин бала кезден бери келаткан көксөбү, же болбосо азыркы ырчыларды карап көрүп эле мен деле чыгып көрөйүн деген максаттабы? Мен мурда менин убагымда деген эми чоң ырчылар болчу. Кичине мен эле ошо Чубак атабыздын ырларын ырдачумун. Тойлорго барганда ошолорду суранчу да. Чубак Сатаевдин ырларын ырдап берчи деп, анан албетте деп ошону көп ырдачумун. Комуз менен ырдачубуз, аккордеон менен ырдачубуз. Анан Ямаха менен Сыймык агабыздын ырын ырдачубуз. Мына ушуга байланыштуу бир суроо келип калды. Саламатсызбы? Кандай аспаптарда ойной аласыз деп Ильяс деген көрүүчүбүздөн келиптир. Аспаптарда кыргызымдын чопочорун ойной алам. Ал нерсени бүгүн аспабымды алып келейин деп, анан жетишпей калдым. Кечирим сурайм, эмкиде алып келгенге аракет кылам. Анан аккордеон ойнойм. Комузду эми укмуш ойной албайм, бирок ырга салам. Анан пианино ойнойм. Замансыз. Мындай билдирүү келди. Жеңиш байке негизи таластыктарды мактанчак деп коет го. Сиз ошондойсузбу дейт? Мактанчак негизи мен бул ушунтип айтат да, негизи таластыктар өпкөзүңөр, анан кийин деген мактанчаксыңар депчи. Негизи мен окуп жүргөндө биз таластыктардан 3 бала болчубуз. Анан таластык эместер бар болчу да, кайсы жерин айтпай эле коеюн. Бирок бизге караганда ошолор аябай мактанчу эле да, негизи. Анан биз таластык болбой эле, силер таластык болуп кеттиңер го деп ушинтип тамашалашчу эле. Билбейт экенмин аны. Негизи кыргыздардын бардыгы эле кээ бир адамдар мактанчак болот. Кээ бир таластын мен өзүм мисалы үчүн мактана албайм да. Болгонун болгондой эле айтам.
бир нерсени мактана турган нерсе болсо да ошону мактангандай болуп калбаймбы деп ойлоп кетем да. Анан айтпай калышым да мүмкүн ошол нерсени. Азыр тескерисинче ушул таластыктар баягы мактангандан коркуп калышкан болуш керек, э? Балким ошондой болуп калган болуш керек. Мындай билдирүү келди. Жеңиш байке, сиз үчүн бакыт деген эмне дейт? Каныкей деген көрүүчүбүздөн келиптир. Мен үчүн бакыт деген мына азыр сиздер менен амандашып отурам го ушул эфирде. Чоң эфирде кыргызым менен амандашып, кыргызыма көрүнүп, кыргызымда тынччылык, ата-энем бар, бир туугандарым бар, досторум издей, жалпы Кыргызстаным тынч, ошол мен үчүн бакыт. Мындай билдирүү келиптир. Жеңиш байке биздикине келип тамак ичип кетиңизчи, сураныч дейт. Чоң рахмат, мына баратам азыр. Ардактуу теле көрүүчү, Акылай деген көрүүчүбүз экен. Бул жакта жогорудагы билдирүүлөрүнү карап көрсөм, Акылай деген көрүүчүбүздөн келиптир. Акылай, келиңиз чогуу эле чакырыңыз, биз дагы барып кетели. Деп эле мен дагы кошулуп кетейин. Саламатсыздарбы дейт Кемуз жана Жеңиш. Саламым силерге жана апам Гүлжанга, сиңдим Назгүлгө деген экен. Кийинки билдирүү Жеңиш байке сүйүү деп эмнени түшүнөсүз дейт. Айжамал деген көрүүчүбүз. Жалаң биздин айымдар, кыздардан келип атат билдирүүлөр. Рахмат. Сүйүү деп негизи сүйүү ар кандай болот го? Доско болгон сүйүү болот, туугандарга арналган сүйүү болот, жакын адамдарга арналган сүйүү болот. Анан өзүңдүн бир жакшы көргөн адамыңа чыныгы сүйүү болуш керек. Андай чыныгы сүйүүгө кабыл элекмин. Кабыл калсам анан момундай болот экен деп айтып бермекмин. Негизи туугандарыма, досторума, сиздей жакшы кыздарга сүйүүлөрүм болот, бирок аны мен айтпасам деле сиздерге белгилүү болуш керек. Өзүмдү тунук сүйүүмдү тапканда ошону айтып берем. Ал эми баягы балалык сүйүү деп коет го. Мына ушуларга калсаңыз керек. Балалыкта мен укмуш сүйүүлөргө калам. Көп эле болчу деп коесуз. Мектеп учурда мен мындай болчумдум жана азыркы орусча айтканда бабник деп коет го. Ушундай болчумун негизи. Мектептерге барып биздин Боотректе Күлчөкка чоң аты болуп айтылат. Анан Күмүш такта бир мектеп бар болчу, анан Кызыл Бакырда бир мектеп бар болчу да. Анан биздики ылдый жакта өйдөнкү мектеп өйдө жакта болчу. Анан өйдө жактын кыздарына барганда ушундай кыргыз кыздар баары эле сулуу го негизи. Анан бирөөсүн көрүп аны жактырып эле, анан анда телефондор жаңы чыгып аткан, анан ошого кат жазып, анан эмкисинде де ошого жолукканы барганда экинчисин көрүп калсам, экинчисин жактырып ушундай болчумун да. Анан азыр эмнегедир андай боло албай калдым, мындай токтолгондуктанбы же чоңоюп калдымбы? Тандап сүйүп калдыңыз, э? Убакыт жок болуп калды. Түшүнүктүү. Демек, бул чыгармачылыкка башот менен киргендик деп түшүнөлү. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер Кефир программасын көрүп жаткан учуруңуздар. Студиябыздын коногу Жеңиш Талайбеков бар. Сиздерде суроолор бар боло турган болсо, сөзсүз түрдө сиздерди коңгурооңуздардан күтөлү. Ал эми азыр болсо мен суроолоруман сырткары көрүүчүлөрдөн да суроо бар экен. Видео суроо, мына ошого назар салалы, андан кийин көрүшөбүз. Саламатсызбы Жеңиш байке. Бул ар бир адамга эле жаңы ысым койгондо атына жараша, затына жараша коет эмеспи? Анан ошо атыңыздын кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү барбы? Мисалы, атыңыз сизге кандай бир атыңыз аркылуу, мисалы, өзү эле айтып тургандай жеңиш деп, мындай жеңиш кандай десем, ушу жашооңузда көп жеңиштерге жеттиңиз беле? Бул атыңыздын өзгөчөлүгү ким койду эле? Ушу жөнүндө айтып берсеңиз. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы. Ал эми биздин көрүүчүлөрдүн суроосуна ырайчылык билдирип коелу. Ал эми жооп сизден болсун. Мен атымды тайенем менен менин чоң апам койгон болчу. Экөөлөп, э? Экөөлөп чогуу отурушуп калып, анан аябай кубанып, сүйүнүшүп, анан Жеңиш коелу деп айланып кагылып, анан менин атым Жеңиш койгон экен. Анткени деген мен бул жеңиш күнү төрөлгөм экен да. Майдын 9-унда төрөлгөм, саат эртең менен 8-де төрөлүпмүн. Ошондо деген атам аябай сүйүнүп, анан атам деген эмне деп ат койсом деп жолдош балдарым менен утмуш эле майрамдашып
анан мамам больницада болуп, анан тайнем менен чоң апам барып, анан ошол жактан жемишбек коебуз деп анан ошо жемишбек койгон. Мындай билдирүү келди. Саламатсыздарбы, Жеңиш Байкеге салам. Жеңиш Байке, номериңизди айтып коюңузчу деген экен. Номеримди ушул жакка калтырып кетейин, э? Макул. Саламатсызбы, Жеңиш Байке, ишиңизге ийгилик каалайм. Жакшы чыгармаларыңыздарды элге арнап жүрө бериңиз. Сизге суроом, бала кезиңизде тентек болдуңуз беле? Чоң рахмат деп жирдешиңиз Ширин дейт. Аябай тентек болчумун. Мен негизи кичинекей кезимде аябай тентек болчумун. Мектеп учурунда бир нерсени бүлүндүрүп салып эле, анан эртеси күнү агайлардан келтекче эле ушинтип жүрчүмүн да. Анан жана эме чогулуштар болот эмеспи? Мектепке чогулуштар болгондо мен мамам айтпачумун, коркчумун да. Анткени деген мамам барып, эжелер бардык эле жамандайт да, "Эй, сен балам мондай" депчи. Анан ошодон коркуп, анан мамам айтпачумун. Мамама деген карындашым келип айтып койчу экен да. Анан эже деген мен айтпаарымды билип калыптыр, акыркы күндөрү билип калып, анан карындашым айтып коет. Анан карындашым келип мамама айтат, анан мамам эртеси күнү барат, анан ууп келип алып анан кийин деген аябай ырчы менен, кичинекей чыпылдак чук менен ырчы да, мындай тамды тегерентип алып. Ошондой учурлар болгон. Түшүнүктүү. Жердешиңиз Ширин деген көрүүчү жазып жиберген экен, сурамыптыр. Ал эми менде мындай суроо жаралып атат. Мисалы, азыр ырчыларыбыз көп чыгып атат, эстрада ырчылары дегендей, жаш ырчылар көбүрөөк чыгып атат. Балким сизде ушундай бир ой жаралган жокпу, Кудай сактасын дейли, бирок балким ырчылык доорум бүтүп калат деген. Ырчылык доорум негизи адам өзүнө ишенбесе баардык нерсе бүтүп калат. Бир нерсеге ишенбей, ушуну кыла алат болдум бекен, ушу болобу же болбойбу деп өзүнө мындай орусча айтканда сомнение деп ошондой болсо, анда ал нерсеге жете албайт. Улам бирдекени ойлонуп, анда тигине эле кыла берейинчи же, буну кыла албайт экенмин депчи. Өзү бир нерсеге максат коюп, анан кийин ошого тырышса, албетте жетет. Кудайым буйрса, мен да жетем. Азаматсыз. Жеңиш мырза, менин энимдин аты да Жеңиш, салам айтып коесузбу дейт. Жазгам турбайбы? Салам. Эгерде 3 тилегиңизди аткарганы мүмкүнчүлүк болсо, кайсы тилектериңизди айтмакчы жана кыялкеч адамсызбы дейт. Ой, кыялданам, көп нерсени кыялданып жүрөм. Алдын ала элечи, анан алдын ала кыялданып туруп, анан ошол нерсени кылганга аракет жасайм көбүнчө. Эгерде 3 мүмкүнчүлүк берилип калса, эмне сурайт элеңиз? 3 мүмкүнчүлүк берилип калса, кыргызыма бир бакубатчылык тиленмекмин. Биринчи очередь Кыргызстандын өнүгүп, башка чет мамлекеттерде ол өнүгүп кетишсин. Экинчиси менин жакын адамдарымды, туугандарымды, жалпы эле мени тааныган, мени сыйлаган, мен аларды сыйлаган адамдарымды Кудай ар качан жаныман албасын демекмин. Үчүнчүсү будан чыгармачылыкты сал эртерээк баштамакмын. Жакшы экен. Бул жерде мындай билдирүү бар. Салам, алгачкы чыгарган чыгармаңыздан бир куплет ырдап бериңизчи дейт. Алгачкы чыгармам ошо "Самап келем" деп аталган. Ырдап берейин. Онун Нурлан Насип жазган, сөзүн Жылысбек Турсунбаев деген агайыбыз жазган. Каштары имек, чачы кундуздай, карашы кымбат, көзү жылдыздай, акуудай назик, баса көйкөлүп, ажарын арбайт пери бир кыздай. Астыртан койсоң карап, ашыктык сезим жанат, арбалып жамалыңа, ан сайын келем самап. Сыр бербей койсоң карап, сыйкырлуу сезим жанат, супсулуу жамалыңа, суктанып келем самап. Супсулуу жамалыңа, суктанып келем самап. Азамат, сүнүңүзгө береке дейли. Мына ушундай чыгармалардын көбүн жаратып бериңиз дейли. Ал эми мындай суроо жаралып атат. Деги эле ушул чыгармачыл дүйнөгө келгенден кийин өзүңүз жогоруда айтып калдыңыз, кыйынчылыктары бар экен, аябай. Мен бул нерсени билген эмесмин деп. Ачуусуна да, татуусуна дагы макул болуп мына ушул жерге келип атасыз болуш керек. Анан ушул чыгармачыл жашоодо өзүңүздү башка бир кесиптин ээси катары көрүңүз деп атса, кайсыл кесип тандап кетер элеңиз? Негизи колуман келсе, ал нерсени бардык адам ойлонот го, бул нерсе менен колуман келет, бул нерсе келбейт деп. Если ал дагы менин колуман келсе, экөөнү тең алып кете алсам, көзүм жетсе,
кантип болбосун болот, ошо алып кетмек болчумун. Анан көзүм жетпесе, анда же аттан жок, же бул жактан жок, бирөөнү алып кетмек. Эгерде тандаңыз десе, кайсыл кесип болот эле? Албетте өзүмдүн кесибим ырчылык кесип. Жок, ырчылыктан сырткары деп суроо берип атам мен. Ырчылыктан сырткары аны алып кете алсам. Алып кете алсам, мүмкүн аны деле кошо алып кетмекмин. Түшүнүп атам, ал жактарын түшүнүп атам. Бирок менин суроомдун мааниси, башка кесипти тандай турган болсоңуз, балким көңүлүңүздө да башка бир кесип тургандыр. Эгерде алмаштыр десе, сөзсүз түрдө ырчылыктан башка кесипке алмаштырыш керек болот. Ырчылыкты такыр эле таштаппы? Ооба. Андай болушу мүмкүн эмес болчу. Түшүнүктүү, макул. Кийинки суроого өтө берели. Саламатсызбы жеңиш, кумир туткан адамыңыз барбы дейт. Кумир туткан адамым, кумир туткан адамдарым көп да. Кумир туткан агаларыбыз бар. Ушул Сыймык агайдын ырлары менен чоңойгом. Сыймык агайдай ырдагым келет, эл оозуна алынгым келет. Бекборбиев агайыбыздай болгубуз келет. Ошондой болбус керек. Саламатсыздарбы жеңиш иним, салам, ишиңе ийгилик каалайбыз, сенин талантыңа суктанабыз. Менин иним Бексултан сени көрүп жатат, салам айтып коесуңарбы, рахмат дейт. Бексултан деген мен сайттардан сүйлөшүп калчумун. Менин да салам, аябай жакшы бала, кыргызымдын патриот балдарынын бири. Менин да чоң салам. Рахмат жеңиш байке, үнүңүз абдан сонун экен, ийгилик сизге деп кыздардан келиптир. Чоң рахмат. Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиз дейт? Кыргызстандын келечегин аябай чоң элестетем. Негизи азыр кээде ойлонуп жатып, башка шаарларга барганда биздин Кыргызстанда ушундай болот деп ойлонуп, бир кыялданып калам да. Бир убакыттардын өзгөрүшү менен бир чоң өнүккөн мамлекет, аябай сыйлуу, конок тосконго ошондой көрөм. Менде мындай суроо пайда болуп атат, баягы кыял турмушка ашар иштин жарымы деп коет эмеспи? Сиз да кыялдансаңыз керек, балким ошол кыргыз эстрадасына, кыргыз шоу-бизнесине кандайдыр бир өзгөчөлүк киргизейин деген. Ооба, ал нерселер мага келген негизи. Андай нерселерди көп ойлонуп койгонбуз. Кудайым буйрса, ал нерсе сюрприз. Келечекте клибимди тартып алсам, жакшы кылып, анан бардыгын оозум менен айтпайк, негизи көрсөтөм да жумушум менен. Кудайым буйрса. Мындай билдирүү келиптир, жеңиш байке, эгер сиз 1 миллиард утуп алсаңыз, аны кантип көрсөтөт элеңиз? Эң биринчи оюңузду айтыңызчы, канекей дейт. Мен 1 миллиард утуп алсамбы? Башкача болуп кетти. 1 миллиард утуп алсам, кыйын суроо экен, 1 миллиард утуп алсам билбейм. Айылымда негизи мен жардам бере турган жерлер көп да. Өзүмдүн Ботрек айылында, Бакай тарабында ошол жактарга жардам берет болчумун. Бере турган бардык нерселерди мүмкүнчүлүгү жок адамдарга бермекмин. Жардам бергенди жакшы көрөм, аябай. Анан калганын билбейм, жумшамак болушум керек өзүмө. Мына ушундай суроо келгенде кайрымдуулук жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Деги эле өзүңүз кайрымдуулук бул учурга чейин кылдыңыз беле? Ооба, кайрымдуулук биз кайрымдуулук ыры менен кылабыз го негизи. Биздин Дворец спортага көп эле концертке барабыз кайрымдуулук үчүн. 20-сентябрда дагы бир кайрымдуулук болот. Ошого да барабыз, Кудай буйрса. Такай эле барып жүрөм, колуман келишинче. Мындай билдирүү бар, жеңиш байке качан үйлөнгөнү жатат, негизи сүйлөшкөн кызыңыз барбы дейт. Аны билбейт экенм, азыр качан Кудайым буйрса ошол күнү насип кылган күнү сиздерге жадырап жайнап үйлөнгөн там деп мактанып айтып кетем. Азыр сүйлөшкөн кызым жок. Түшүнүктүү. Кутмандуу кечиңиздер менен жеңиш силер Жоодар Бешим концерт коюп бергенде сизди дагы көргөнбүз. Абдан сонун билейт экенсиңер, азаматсыңар дейт. Миргүл Адылкан кызы деген көрчүбүздөн келиптир. Ооба, быйыл эле Жоодар Бешим деген менин группалашым болот. Дос балам болот. Филармониядан чогуу бүткөнбүз. Анан мен өзүм таластык болгондуктан Таласка концерт берген, ал биздин үйгө конок болуп, дагы андан тышкарыда ырчылар келген болчу. Анан Талас жерин кыдырган болчубуз. Рахмат, бизди көрсөңүздөр. Мындай билдирүү, жеңиш иним, сенден Чубак Сатаевдин ырларынан суранабыз дейт, рахмат деп билдирүү жазган экен. Албетте, ырдап беребиз.
Саламатсыздарбы экөөбүз, Жеңиш кандайсың? Иштериңе келек, ырларың абдан жагат жана салам жолдоп кетейин. Биринчиден жолдошума, кызым Назике, Акылайга анан бир суроо берейин дегем. Россияга үй бүлөңүздү таштап кеткен билеңиз, ушуга кандай карайсыз? Таштап кетсеңиз деген экен. Мен кандай үй бүлөмдү таштап Москвага? Үй бүлөңүздү таштап Россияга кетип каласыз да, буга кандай карайсыз? Сиздин оюңузду билгисе келип атат. Жок, андай болбойт. Негизи эмелер менен кетип калышы мүмкүн, гастролдоп кетип калышы мүмкүн, же бир жактарга концерт коюп барып келиши мүмкүн, бирок кайра эле келип калам сиздерге. Мындай билдирүү, сизге сүйүү жаатында суроо бергим келет. Кыз менен жигиттин ортосунда достук болобу дейт. Болот. Билбейм, көптөр айтат го негизи, кыз менен баланын ортосунда кайда сүйүү болмой эле, эме дос болмой эле депчи. Менин досторум бар негизи, көп учурда жардам берип калат. Бир нерсени кыла албай жатсам, же бир нерсеге жетишпей калган учурда көбүнчө жардамы тийип калат да. Анан ошондо аябай ичим жылып, ыраазычылык билгизип калам. Бул жакта сизге каалоо тилек жазгандар аябай көп, алардын баарын эфирден жаңырткан деле жокмун. Анан билдирүүлөрүн гана окуп атам. Суроолорун өзүңүздү 10 жылдан кийин кандай элестетесиз дейт. 10 жылдан кийин өзүмдү бир жакшы үйдүн бир атасы элестетем. Жакшы жубайым бар болсо, Кудайым буйрса, ошону Кудайдан суранып атам. Азыр жакшы бир жубай туш кылса экен мага деп. Жакшы бир балдардын атасы болгум келет. Ошондой бир эки баланын атасы, жубайым менен бактылуу үй бүлөнүн очогун улаган бир семья болуп. Бул 10 жылдан кийинки 10 жылга чейинки план болду дейли. Дейле канча бала болгуңуз келет? Кудайым канча берсе ошончо болгум келет. Негизи 4 болгум келет. 4 балалуу болсом, 2 кызым болсо, 2 балам болсо, ошолорду эле жетишсем болот. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы. Барыңыздарга салам айталы. Кутмандуу кечиңиздер менен бизге жаңыдан кошулуп аткан болсоңуздар, сиздер дагы жөн отурбаңыздар, бизге байланышка чыгыңыздар 0312 97 50 05. Андан сырткары биз WhatsApp'та отурабыз. Мына ушул эле номер 0706 деген коду менен бизге билдирүү жазып койсоңуздар болот. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөк, андан кийин көрүшөбүз. Биз болсо өзүбүздүн маегибизди уланта берсек, сиздер дагы жөн калбаңыздар, бизге билдирүү узатып турсаңыздар болот. Ал эми жогоруда көрүүчүлөрүбүздүн өтүнүчү боюнча ырдап бериңиз деп суранышкан, бизге Жеңиш даярданып отурган чагы Чубак Сатаевдин ырларынан. Чубак атабыздын ырынан ырдап берейин. Арман-ай деген ырын ырдап берейин. Көптөн бери ырдай элекмин ушул Арман-айдычы, негизи эсиле кичине каталык кетирип калса, кечирим сурап коеюн. Мындай ырларды аткарышта кыйыныраак, Бирге жүрдүк бир далай, ал күндөрүң жыргалай, азыр жоксуң жанымдаңай, эңсеп жүрөк кыйнадай. Бирге жүрүп кетип калдың, айла канча арман, 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 арман-ай. Кагылайын каралдым, ой кайсы эле күнү жаралдым, жүрөгүмдү эзип кеттиң, эми жоксуң кайдан табамын. Өмүр гүлү жан эркем, ай жаштык болот турбайбы, ойноп күлгөн бул өмүрүм аздык болот турбайбы. Жалындаган жаш өмүрдү жараткан оу, ал бир келсе өтпөй кетпей турган кылбайбы. Жалындаган жаш күндөрдү кимдер гана эңсебейт, кайрылып кел ал күндөр деп кимдер сүйүп аны эңсебейт. Азымасыз, мына ушундай легендарлуу ырчыларыбыздын ырларын ушул жаш муундун ырчылары дайыма аткарып жүрүшсүн дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогорудан бери айткан WhatsApp номерине чалганга болбойт. Жана ошондой эле эскерте кетүүчү нерсе, бизге кызыктуу гана суроолорду жазыңыздар. Эгерде кадимки эле суроолор, жөнөкөй суроолор келе турган болсо, мен эфирден жаңыртпайм. Ошондуктан кызыктуу, оригиналдуу суроолорду берүүгө аракет кылыңыздар. Бул жерде мындай билдирүү келиптир. Саламатсызбы Жеңиш дейт. Кандай ойлойсуз? Биздин өлкөбүз материалдык жактан өнүгүш үчүн биз эмне кылышыбыз керек дейт. Сону сурап бериптир.
ар бир адам негизи өз чөнтөгүн ойлобой кыргыз элимин ойлосо, ошол жерден иштеген жерде маяназын алат, ошол жерденчи иштеген жеринен бардык адамдар маяназын алыш үчүн бир жерге иштейт. Анан ошол маяназына ыраазы болуп, Кыргызстаным үчүн, таза Кыргызстан үчүн иштесе, мен ойлойм, бардыгыбыз өзүбүздүн жумушубузга татыктуу болсок, Кыргызстаныбызды өнүктүрүп кетире алабыз. Ал эми сизде бир патриоттук сезимдер ойгонуп кетет го кээ бир учурларда. Сизде кандай учурда ойгонот ошондой учурлар? Патриоттук сезимдер меники көп эле учурда ойгонот. Бир жерге барганда негизи эле азыр биз тилибиз башкача болуп кетти го. Бир жерден кыргыз эле жашынакай кыздар же балдар кыргызча сүйлөйт да, негизи кыргызча сонун го сүйлөгөн. Мага жагат кыргызча сүйлөгөн. Орусча ким билбесин, элдин баары деле билет да. Анан кыргызча сүйлөгөн ордуна орусча сүйлөп алат да. Анан ошого аябай кичине зээним кейип, эмнеге кыргызча сүйлөйт деп, анан менин сайттарыман кээ бирлер деген, кээ бир кыздар деген ушинтип кечирим сурайм, бирок ушинтип орусча сүйлөшүп калышат да. Анан кийин мен кыргызча түшүнөм десем, анан кайра кыргызча жазат да. Анан кыргызча жазганды деле билет, анан эмнеге орусча жазат, ушуга кичине бир аз кыжырым келип кете берет да. Баягы бул учурга чейин ошол кайсыл бир замандаштарыбыздын айткандары бар. Орусча сүйлөгөн бул өзүнчө бир модага айландырып ашкан болуш керек, балким. Мен мода деп билбейм ал нерсе. Түшүнүксүз, мындай ушуга байланыштуу суроо келиптир. Салам, кыргыз тилинен башка дагы канча тилди билесиз дейт. Кыргыз тилин билем, орус тилин билем болду. Саламатсызбы? Эне бул сиз үчүн ким дейт? Бекзада деген көрчүбүздөн келиптир. Эне деген бул айтып бүткүч нерсе го. Эне 5 таманын алдында дейт го. Энени негизи мусулман баласы ушу көтөрүп алып Меккеге чейин көтөрүп алып барса дагы эненин бир туруп түндө бир эмгискенине татып айткенбиз да. Анан ошол үчүн энени ыраазы кылыш керек экен, энени капа кылбаш керек экен. Бирок ошо энебиз биз каякка баралы, уйкусу жок, балам бул жака кетти эле, эмне болду экен деп ойлонуп санаа тартат. Аталарыбыз энеге караганда кичине күчтүүрөөк болот. Ал нерселер бир 50% ойлосо керек аталар. Көбүнчө энелер 100% ойлойт. Ошондуктан ар бир энени сыйлап, эненин баркын жетип, ар бир баланын өзүнүн эле энеси эмес, башка көчөдөгү жалпы эле энелерди, айымдарды, кыздарды сыйлоо керек. Үй бүлөдө өйдө төмөн болот эмеспи? Сизде ушундай учурлар болдубу эле дейт. Альбина деген көрчүбүздөн келиптир. Үй бүлөдө өйдө төмөн. Менин өзүмдүн үй бүлөм жок, бирок ата энем билбейм ал нерсени. Мен кичинекей кезимде бир атам мени урушканы бар. Атам аябай мындай боорукер киши. Мамамды эмес, балдарды да урушпайт. Ошо. Бир нерсеге өкүнгөн учуруңуз болдубу эле дейт бул жакта көрчүлөрүбүздүн бири? Бир эле нерсе эмес, көп эле нерсе өкүнгөн учурлар болот. Мисалы, сиздин ошол дайыма жашооңузда ушул нерсеге өкүнүп калган, кап ошондо мындай кылып койбой деген кайсыл нерсе бар? Эми болуп калат. Мен өзүм мындай адамдарга жардам бергенди жакшы көрөм да. Анан кийин деген сараң боло албайм да деги. Анан көп адамдарга жардам берип, анан кайра ошол адамдар сали бөксөрүп калганда деген жанагы тааныбай кетет го. Ошол адамдардан кап, ошол кезде мен да момунтип койсом болмок экен деп, ошого жиним келип калат. Анан дагы өкүнгөн нерселерим ушул чыгармачылыкты кеч баштаганым же жумушка эртерээк талпынбаганым, ошо ойлонбой мурда жүрө бергениме өкүнүп кетем да. Эртерээк баштасам балким же бул Кудайымдын буйругу дечи, бирок по-любому баары бир эрте баштагым келет да. Өзүңүз деле орусчадан кошуп которбайсыз, Бул жерде мындай билдирүү, саламатсыздарбы, ата энеңиздин ак сүтүн актадым деп ойлойсузбу дейт. Бул суроону эми биздин курактагы адамдарга берүү өтө деле кыйын, Биз азыр актамай тургай Ооба. жакшы нерсени түшүнө элек болушубуз керек. Жакшы нерсе эмес, бир белек алып бере албайбыз жыргаткан, анан кийин актамай. Бул жакта шайлоого карата дагы билдирүүлөр келип атат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бизде саясий атайын суроолор эч кандай бул жерде жүргүзүлбөйт. Ошондуктан башка суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Бул жакта мындай билдирүү бар экен. Саламатсыздарбы, Жеңиш байке, биздин кичинекей бийкечибизге салам жолдоп берүүңүздү суранабыз. Аты Назик дейт.
Назик, бизден чоң салам сизге. Кичике кыз окшойт. Өмүрүңүз узун болсун, келечекте эл тааныган, жер тааныган чоң сулуу кыздардын бири болуңуз. Жеңиш ушунча жашка келип, мен Кыргызстан үчүн эмне кылдым деп ойлойсуз дейт. Мен Кыргызстан үчүн эч нерсе кыла элекмин, чынын айтсам. Кылганга аракет кылып, азыр талпынып атам. Келечекте атым тааныганда клиптерим чыгып, кыргыз элим уже Жеңиш деген ырчы бар деп калганда, анан кийин концерт берип, кайрымдуулук концерттерге берип, анан бир аз салым кошконго аракет кылам. Бул жакта билдирүү келген, Жеңиш намаз окуйсузбу дейт. Намаз окуйун деп аябай аракет кылып жүрөм. Негизи азыр ушул учурда жумаларга барып, аябай намазга кызыгам. Бирок азыр окуй элекмин. Алдыңкы күндөгү сиздин пландарыңыз жөнүндө уккум келип атат. Себеби дегенде баягы чыгармачыл жолго аттанган ар бир жашырчы сөзсүз түрдө пландарды ар кандай алысыраак ыргытат болуш керек. Сизде кандай пландар бар болуп атат? Азыркы планыбыз ушул жалаң өзүмдүн атым чыгаруу, клип тартып атам. Кудайым буйрса клибим бүтсө, жакын арадан бардык сыналуулардан көрүп каласыздар. Радиолор, бардык үн алуулардан бардын жаңыртабыз. Анан экинчи репертуарымдагы дагы бир жаңыр жаратып атабыз. Кудайым буйрса, аны дагы тыңдап каласыздар. Аярым аттуу жаңыр жаздырып атабыз. Анан Самап келем деген дебюттуу чыгармабызга клип тарттырып атабыз. Түшүнүктүү. Менде мындай суроо, деги эле сиз Кыргызстанда жакшы бир наамдар бар. Кыргыз эл артисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, кыргыздын маданиятынын отличниги деген деги эле наамдарыбыз бар. Мына ошолор үчүн максат кылып өртүп атасызбы же алары жок делердей бересизби? Ал нерсеге мен өзүм ушул нерсени мага берсе экен деп ойлобойм. Аракет кылбайм. Мен өзүмдүн ушу Кудайым берген талантты элге тартуулап, элди ыраазы кылып, элге жаккан чыгармаларды аткарганга аракет кылып, анан элим мени сүйүп укса, чын эле мен ошол нерсени кыла алсам, анан өстөрү берсе, мен ыраазы болом. Бул жерде билдирүү келиптир. Салам Жеңиш байке, продюсерсиз ырчы болуш оңойбу дейт. Мурат деген көрүүчүбүздөн келген экен. Продюсерсиз ырчы болуш мен жүрөм го деп. Продюсерибиз жок азыр. Өзүбүз иштеп жүрөбүз, бирок ал нерсени билбейт экенм. Продюсери жок. Если продюсерим болсо, анда айтып бермекмин. Бул жерде мындай билдирүү, Жеңиш клип тартканы качан кастинг кыласыңар дейт, сынак кыласыңар дейт. Ал нерсени жакын арада болот. Ошол болуп калганда бардык сайттардан айтып жарыялайбыз. Кайсыл социалдык тармактарда отурасыз? Facebook, Instagram, Одноклассники, WhatsApp. Ошол жактан ашык болгон кыздарыбыз да пайда болуп баштады болуш керек, э? Же азырынча билине элекпи? Билбейм. Аябай уялып калдыңыз го. Билбейм, балким ашык болгон кыздар бардыр, жок, мен өзүм айта албайм, мындай мага бирөө ашык экен деп. Балким бардыр. Мындай билдирүү, Жеңиш байке, сиз кайсы бутиктен кийинесиз көбүнчө дейт, абдан саркеш жүрөсүз го дейт мынакей. Бирок кайсыл жерден кийингениңиз бутик жөнүн атын атап эле коюңуз, бирок адресин айтып коюңуз. Мен жана кээ бир адамдар бар го, ой мен баланча деген магазинден барып кийинем, анан деген баланча жактан кийинбейм депчи. Мен ага карабайм, мен кайсыл жерден бир кийимим мага кийип жагып калса, ала берем. Мындай мен бул жерден албашым керек, тигил жактан алышым керек деп бөлүнбөйм эч качан. Кайсыл жерден жарашса, карапайым кыргыз элибиз ошол жерден ала берем. Жеңиш бул билдирүүнү окуп эле койгулу. Саламатсыздарбы Жеңиш байке, ырдап бериңизчи, дагы бир жолу үнүңүз береке дейт. Жакшы ырдайт экенсиз деп. Бизден көрүүчүлөрүбүздүн бири жазып жиберген экен. Азыр алдыңкы мүнөттөрдө ырдаталы. Продюсериңиз барбы жана ким дейт. Айжамал деген көрүүчүбүздөн келиптир. Продюсерим жок. Өзүм иштеп жүрөм.
азаматсыз. Чарчап маршруткада түштүңүз дейли, ошол убакта жаныңызда бир кыз турат. Бирок сиз чарчап турсаңыз, орун бошотуп бересизби же мен да чарчадым деп отура бересизби? Негизи эле көзүн жумуп отурган балдарга, жаштарга болгон көз карашыңыз дейт. Мен бир нерсе айтсам, сонун суроо. шенет болду экен менин угармандарым. Негизи мен маршруткага чыкканда эч качан отурбайм. Туруп эле турам. Балким Орундуктар турса дагы, орундуктар турса дагы туруп эле турам. Ушуга көнгөм. Анткени деген отурсаң деле кайра эле турасың да. Ошондуктан туруп эле турам. Түшүнүктүү. Анда баардык көрүүчүлөрүбүз бул жакта ырдатыңыз деп өтө көп билдирүүлөр келип атат. Мен баардык билдирүүлөрдү эфирден жаңырткан жокмун. Ардактуу көрүүчүлөр, кээ бирөөнүн гана баягы СМС билдирүүлөрү бир аз элге көбүрөөк кызыктуураак болуп аткан болсо, мына ошону гана окуп аткан учурум. Эми ырдаганды сурагандар өтө көп. Сиз ырдаталы. Ырдап берели, суранып атса кантип ырдабай коелу. Бир чоң болгондуктан ырдайбыз. Эски чыгармалардан ырдап берейин. Так, кайсыны айтасак? Güzel кыз деген чыгарманы ырдап берейин. Жакшы болот. Ар ким айтат сүйгөнүн, акылына түйгөнүн, ашык болуп жете албай да ара саат күндө жүргөнмүн. Мен дагы айтып берейин, ашыклыктан бир сабак. Так салдыңыз жүрөккө да дартизал, güzel ак тамак. Сүрдөлү жаштын иши экен, күсөдүм сүйүү чарбагын. Аманат жанга белектеп мен аны ошо гүлүм арнадым. Аны ошо гүлдү беришке мен güzelдиң да издеп да барганмын. Булактан көрүп чак түштө мен булбулдай аба салгамын. Кар калыңдан кайкалап өткөн далыңдан, безеленген белиңден да беш талдап өргөн чачыңдан. Чачың көлдүн камышы, өзүңүздү суразамай эмгектүү элдин калысы. Сураганым себеби, сүйбөй бир киши келеби, сыпайынын жайындаңа билбей бир киши келеби. Кыяда болсоң кулак салай, дартымды угуп күлүмдү ал. Керек болсо güzel кыз сен көрө турган күнүмдү ал. Азаматсыз, мына ушундай чыгарма Жеңиш Талайбековдун аткаруусунда болду. Ардактуу көрүүчүлөр, ал эми сизге болсо биздин убакыт саат өзүнүн аягына келип калды. Сизге эркин микрофонду кененирээк берели. Сиздердин бул жакка чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бардык жалпы эле Кыргызстаныма кутман кечиңиздер менен бардыгыңыздардын ар дайым Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн, келечекте патриоттор көбөйсүн, Кыргызстаныбыздын келечекте бир чоң бир шаар кылып элестетем. Ошол нерсеге жетели, ар кимибиз өзүбүздүн жумушубузду татыктуу иштейли. Ошол Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Азамат, сизге чыгармачылык ийгилик каалайлы. Өркүндө өсөрүңүз, кыргыз элине таанылган эмес, кыргыз журтун башка өлкөгө таанытып жүргөн мырзалардан болуп жүрүңүз дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргыз эстрадасына жаңыдан сонун ырларды жаратып келе жаткан Жеңиш Талайбеков болду. Ал эми сиздердин кызматыңыздарда алып баруучулук кызматты өтөгөн мен Айпер Адамкул болдум. Кайрадан жакшы күндөрдө жакшы маанайда жолугушалы, ар бир күндү аздыктеп, керемет жашоого умтулуп туралы.